зарнанын анча коркунучтуулугун билбей жүрө беришет. Ашказандын зилинин кайра ошол тиги кызыл өңгөчкө чыгып, анан кызыл өңгөчтү талкалашы болот да. Коркунучу бул кызыл өңгөчтүн ошол сезгенген жери ракка айланып кетиши да. Жанагы эле этикетка чапталган тамактардагы алар консерванттардан алыс болуш керек. Зарна кылуучу продуктыларды алып салыш керек. Биринчи байлык ден соолук подкастына кирдиңиз. Алып баруучу мен Жипар Керималиева, кесибим мен врачмын, журналист эмесмин. Бүгүн ушу зарна боюнча бүгүнкү биздин коногубуз Нургүл айым. Нургүл Асылбековна Токтогулова, медицина илимдеринин доктору жана гастроэнтеролог адиси. Туура айттымбы, Нургүл айым? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Абдан кубанычтамын. Нургүл айым, ушу зарна жөнүндө бул эмне, качан пайда болот, айтып берсеңиз? Эми мындай айтканда, зарна симптому, ошо белгиси ар бир эле көп ооруларда кездешет да. Бирок эң негизгиси бул орусча айтканда гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь деп коет. Бул рефлюкс оорусу. Бул кайра ошол суюктуктун ашказандын зилинин кайра ошол тиги кызыл өңгөчкө чыгып, анан кызыл өңгөчтү талкалашы болот да. Кызыл өңгөч ооруп, сезгенүү пайда болуп, анан кийин талкаланат, анан эзофагит деген оору пайда кылуучу оорууга кирет да. Анан негизгиси буга алып келүүчү себептер көп. Бирок бул оорусун диагностикадан өткөрүү үчүн көптөгөн мындай инструменталдык изилдөөлөр талап кылынат да. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Бул өзүнчө оору же оорунун белгиси, кайсы оорулардын белгиси болот? Зарна бул оорунун белгиси, эң негизгиси оору биз айткандай бул гастроэзофагеалдык рефлюкс оорусу. Ал оорусунун белгиси болот да. Андан тышкары дагы, мисалы, кош бойлуулукта дагы болушу мүмкүн, кездешиши мүмкүн. Нормалдуу учурда деле ар бир адамда бир өмүрүндө ушул зарна менен кездешкен маалдар болот да. Көбүрөөк тамак жеп койсо же болбосо тамакты кабыл алуусунда туура эмес кишиде бир маалдар болуп калганда, бир чыңалып туруп катуураак бир жумуш жасап койгондо, ошол маалда тиги боордун этинен өткөн жанагы кызыл өңгөч кичине мындай өткөрүп баштайт дагы зилди. Анан кийин ошол зарна болушу мүмкүн да. Бирок зарна оозго ачуу же кычкыл келиши мүмкүн. Нормалдуу учурда бир гана эле ачуу келет да. Ошондой эле кош бойлуулардан тышкары мындай жанагы боор этинин грыжасы деп коет, жанагы тиги грыжа пищеводного отверстия деп коюшат да, тиги медицинада. Ошондо да болушу мүмкүн зарна. Зарна негизи эле гастрит же дуоденит деп гастриттин мындай өткөрүү учурунда дагы болушу мүмкүн. Ушундай көптөгөн бир эмелери бар да, өзүнүн себептери болот да. Бирок эң негизги себеби бул гастроэзофагеалдык рефлюкс оорусу болуп эсептелет. Белгиси кандай ушу? Ачыштырып эле ушу менен тим болобу же дагы башка белгилер барбы? Мындай как часто ачыштырат? Ал көнүмүшпү же өтүп кетеби ошол? Ар кандай да бул оорунун, ар бир оорунун сезгичтигине жараша болот. Азыр түздөн түз эндоскопиялык сүрөтү ошол тиги зарнанын эндоскопиялык эзофагиттин сүрөтү бул анын оорулуулугу менен байланыштуу эмес да. Ар бир адамдын ошол кызыл өңгөчүнүн жанагы былжыр челинин, былжыр катмарынын сезгичтүүлүгүнө жараша болот да.
мисалы кээ бир оорулар тиги бир зарна оозго ачуу же кычкыл келгенин байкаса, кээ бири ушул тиги могу кызыл өңгөчтүн кызыл өңгөч бою тиги ооруйт, тамак жутканда тамактын жуткандыгын сезет да, ошол сезип баштайт. Же болбосо биз тамак ичкенде сезбей эле жутабыз да. Анысы ушу сезилип баштайт. Кээ бирөөнү укса көкөрөгүнүн артында оору пайда болушу мүмкүн. Ачышып ооруйт кээ бирде. Мындай бир тартып оорушу мүмкүн. Негизги белгилери ушул да. Анан кийин түнкүсүн кээ бирде жөтөлүшү мүмкүн, себеби ушул рефлюкс ашказандагы зил ал деген кызыл өңгөчкө келип, кызыл өңгөчтөн трахеяга түшүп, жанагы биздин дем алуу жолдорубузга түшүп, анан кийин ошолорду тиги мындай раздражение кылып, анан кийин ушул адам жөтөлүшү мүмкүн. Мындай түз жатканда жөтөлүп баштайт, анан алар тиги 2 же 3 жаздык колдонууга мажбур болуп калышат да, мындай өйдө жатканга, башын көтөрүп жатканга мажбур болуп калышат. Ошондой белгилери болот да. Ушу кандай айырмасы бар кекирүү менен зарнанын? Же отрыжка, изжога деп коет орусча. Эми кекиргенде көбүнчө бул отрыжка воздухом деп коебуз да, кекиргенде мындай аба менен кекирет да. Бирок ошол эми рефлюкс ал боло бериши мүмкүн. Ал эми кекиргенде ошол көп жана суюктуктун көп эмеси, мындай көбүрөөк суюктук бир маалда ушул ооз көңдөйүнө келет да. Ошондо биз аны кекирик деп айтабыз да. Кекирик азыр эле мисалы тамак жегенден тамактын составы менен кекирсе болот, же болбосо ошо кычкыл зил менен кекириби, же көбүнчө болсо кекиргенде бул тиги аба менен кекирген да. Бирок аба менен кекиргендик бул башкача симптом болуп эсептелет. Көбүнчө бул бири менен коштошпошу да мүмкүн. Мисалы аба менен кекирүү бул атрофиялык гастритте көп кездешет. Бул тескерисинче жанагы былжыр челдин аз болушу, ушул биздин ашказаныбыздын былжыр чели азыраак болуп, иштебей, атрофия болуп, инволюцияга түшүп, атрофия болгондо анан кийин ошо соктор, зилдер азыраак чыгат дагы, аз чыкканда тамак жакшы сиңбейт. Анан тескерисинче бул ачуу кычкыл келбейт, адам кекирип баштайт. Ал дагы башка бир. Анан кийин неврологиялык, психологиялык, психиатрияда да көп оорулар бар. Алар менен да коштолушу мүмкүн кээ бирде кекирүү. Ошон үчүн кекирүү бул кичине диагностикалык изилдөө башка тарапка бурулат да. Ушул зарнаны сиз азыр айтып кеттиңиз, боюндагылар көбүрөөк болот деп. Анан ошо жашына жараша, жынысына жараша, же дагы ушул бир өзгөчөлүктөрү кандай? Туура айтасыз, бул кош бойлууларда зарна күчөшү мүмкүн да. Эгерде мурун бир кандайдыр бир бузулуулар пайда болсо, бар болсо, анда кош бойлуу учурунда ушул биздин ич көңдөйүбүздөгү давление, басым көбөйөт да. Анан басым көбөйгөндө боор этибиз өйдө көтөрүлүп, мындай бала көбүрөөк тиги жер тиги талап баштаганда анан кийин ушул эми боор этинен дагы мындай тиги раздражение болот дагы, анан кийин ушул зарна пайда болушу мүмкүн. Бирок ошол өзүнчө изжога беременных деп өзүнчө тиги бир синдром белгилейбиз. Ал өтүп кетет турганда, өтүп кетет турганда, төрөгөндөн кийин баары калыбына келет да, ордуна келип анан өтүп кетет. Ал эми буга тиги таасир берүүчү факторлор бул семирүү. Көбүнчө аялдар келет, мен такыр зарна болуп, зарнадан тажадым. Анан 2 жыл болду зарна болгондо. 2 жыл мурун сиз бир эме масса коштуңузбу десе, ооба абдан катуу семирип кеттим 2 жылдын ичинде дейт да. Ошол менен түздөн түз байланышы бар. Бизге келген ооруларды дагы бир массасын түшүрүп арыктап баштаганда эле ошол изжога кетип калат да, кетип калган учурлар көп.
Андан тышкары дагы жана биз айткандай гастрит оорусу дагы алып келиши мүмкүн да, бир кандайдыр бир ошо гастриттин дагы бир белгиси катары ушул изжога болушу мүмкүн да. Изжоганы кандай дедик элек? Зарна болушу мүмкүн да. Анын тышкары көбүнчө көп адамдарда, азыр Кыргызстанда да көп атат, дүйнө жүзүндө да көп атат, өттөгү таштар. Өттөн ташты алып койгондон кийин көгөй дагы кээ бирөөнүкү башталышы мүмкүн. 10-15% чейин адамдар өтүнөн таш алдыргандан кийин алардыкы жанагы дуоденально-гастральный деп коет, дуоденально-гастралдык рефлюкс, анан гастроэзофагиальный рефлюкс деп коебуз. Ошолордо дагы ушул рефлюкстар күчөшү мүмкүн, алар дагы алып келет. Таза гастроэзофагалдык оорусунан айырмаланып, ал учурда жанагындай аралаш же болбосо өттүн чыгышы болот да, өт рефлюксу болот. Өттү мындай ачуу рефлюкс болот да, мурунку тиги эзофагальный рефлюкстан көбүнчөсү кычкыл рефлюкс болсо, бул жерде ачуу рефлюкс, ооздо ачуу келет, ооздун көбүнө ачуу кыжылдатып ушундай болушу мүмкүн да. Ушул оорулардын белгиси болуп ошо зарна болот. Кантип диагноз коюлат ошондочу? Өткү же башканыкыбы деп сиз айткандай, кандайча диагностиканын түрлөрү, лаборатордукпу же инструменталдыкпы? Азыр бизде бүт арсенал жок да, мындай толук кандуу Кыргызстанда арсенал жок. Бирок ага карабастан жанагы гастроскопия, эң биринчи иретте гастроскопия жасаш керек. Гастроскопия жасаганда эзофага гастроскопия, дуоденоскопия деп коебуз да, бир шлангты киргизгенден кийин, шланг түшөт, шлангты киргизгенден кийин ал жерде кызыл өңгөчтүн кандай жанагы бөлжерчелдери өзгөрүлгөн болот, эзофагит, сезгенүү, кызарып калганы, кээ бирде тиги мындай тытылып калган сыйкырда канталап калат, ошондой жара пайда болот, ошондойлор көрүнөт абдан жакшы эгер эрозивдик мисалы эзофагит болсо. Анан кийин ашказандын ичин карайт. Ашказанда мисалы өт барбы, өт ашказанда толуп калса, анда себеби ал жанагы эзофагал, дуодена гастральный рефлюкс деп коебуз, ошондой болушу мүмкүн. Анан кийин жанагы 12 линияга ичеги каралат, мындай бүт баарын билсе болот да, бир подозрение кылса болот да, мындай. Бирок золотой стандарт деп коет, алтын стандарты, бул тиги зарнанын алтын стандарты бул pH импедансометрия деп коебуз. Бул pH импедансометрия азыркы учурда Кыргызстанда жок. Биз дагы азыр ойлонуштуруп атабыз. Тиги ушул Кыргызстандын ошо гастро ассоциациясы дагы биз ошол жөнүндө Кыргызстанга кантип алып келебиз, ошону кантип биздин адистерди үйрөтүп, ошолорду. Ал кымбатпы? Эми мындай алганда, мындай мамлекеттик деңгээлин алганда кымбат деле эмес. Бул бир гана эле биздин эмебиз да, войлябыз керек болуп атат да, буга ушуну ушул жерде ошо бир проекттер аркылуу болобу же болбосо мамлекетке ушундай бир өтүнүч кайрылуу кылабызбы, ошолорун алып келиш керек болуп атат. Себеби бул метод мисалы бир шлангты эле жуткурабыз, ошо шлангты жуткуруп туруп, бул кызыл өңгөчкө коюлат да, анан кызыл өңгөчкө 24 сайын, мисалы ЭКГ 24 сайын ЭКГ монитору бар, 24 сайын кан басым монитору бар, ошондой сыяктуу эле 24 саат ушул кызыл өңгөчтүн ичиндеги pH канчалык өзгөрөт дегенчи. Кычкылдуулугу. Кычкылдуулук мисалы кызыл өңгөчтө нормалдуу кычкылдык 7-ден 8-ге чейин болот да, 8 да. Ал эми тиги ашказанда 1-ден 3-кө чейин болот мисалы. Анан кийин эгерде ашказандыкты суюктук ошол аябай кычкыл суюктук тиги кызыл өңгөчкө келип эле ошону талкалап атпайбы? Ошону келбеш керек. Канчалык ошол кычкылдуулук өзгөрүлүп атат. Мисалы кээ бир учурда биз айтабыз жалаң эле кычкыл рефлюкстар деп. Бир абдан угуур маалда адамда суткасына 24 саатта
100гө чейин ушундай рефлюкстар болушу мүмкүн. 100 эсе талкаланып атат да. Кээ бирде адамдардыкы тиги өт рефлюкс деп коебуз да, желчный рефлюкс деп коебуз. Ал башкача. Кычкыл рефлюкс менен ушул өттүн рефлюксунун дарыланышы да такыр эки башка да. Эгерде өттүн рефлюксунда мисалы биз жанагы ашказандын кычкылдуулугун басаңдатуучу дарыларды берсек, өт рефлюксу күчөп кетиши мүмкүн дагы. Ал талкалануу күчөп кетиши, сезгенүү күчөп кетиши мүмкүн. Ошол себептен ушул тиги импедансометрияны алып келиш абдан ушул эме болуп атат да, бир жакшы талап болуп атат, азыркы замандын талабы болуп атат, туура дарылаш үчүн. Биз азыр бир гана эле клиникалык белгилерге карап, кандай болуп атат, бул дарыны бергенде күчөп кетип атабы, азайып кетти, эндоскопиялык картина көрүнүшү өзгөргөн жокпу, адамдын ошол айткан тиги белгилери боюнча эле тиги ушинтип мындай кандай айтсам, тиги көзүбүздү жумуп алып эле тиги тажрыйбага таянып алып эле тиги дарылап келатабыз да. Мындай кошумча дагы лаборатордук анализдер ушул көрсөткүчү болушу мүмкүнбү? Эми азыркы учурда жанагы эгерде ошол рефлюкстардын бул зарнанын негизи эле бул гастроэзофагеалдык оорусунун эмне коркунучу бар. Эң негизги коркунучу бул кызыл өңгөчтүн ошол сезгенген жери ракка айланып кетиши да. Ал учурда пищевод барыты деп коебуз. Эгерде ушул кардарларда барыт пищеводу деп ушундай тиги гастроскопиядан тыянак берсе, анда бул абдан мындай этият болуш керек да. Себеби пищевод барыты эгер дисплазиясы мындай өзгөрүүсү, ушул былжыр челдин өзгөрүүсү болгондо болбосо, анда бир пайызга жетпегендердики рак болушу мүмкүн. Ал эгерде дисплазиясы менен барыт пищеводу, барыт кызыл өңгөчү дисплазиясы менен десе, анда 7-10% чейин адамдарда ушул кызыл өңгөч рагынын оорусу өчүп кетиши мүмкүн да. Ошол себептен бул адамдарда дайыма биопсия алыш керек. Биопсия бул алдагы алтын стандарт диагностикасына кирет. Аны дайыма мисалы ар бир жыл сайын же эмесине жараша, өзүнүн кооптуулугуна жараша 3 жылда бир болсо, кээ бир оорулардыкы 1 жылда бир ошо биопсия алып карап туруш керек, канчалык өрчүп кетип атат деген. Андан башка лабораториялык анализдер анча деле колдонбойт, бирок мисалы анализдин жалпы кандын анализи ал каралат. Анда мисалы көрүнүштөрүндө мисалы тиги риск фактор риска барбы жокпу деген, мындай эгер воспаление деп сезгени барбы жокпу дегенди билдирет. Анан онкомаркерлор каралышы мүмкүн. Эгерде барыт болсо, анда онкомаркерлордо. Андан тышкары дагы ушул негизи эле биз айтабыз да, ушул ашказан ичеги оорулары дайыма чогуу бул жүрүшөт. Бул боор ооруларын дагы эске алыш керек. Уйку безинин оорусун дагы эске алыш керек. Ошолорду изилдетчү тиги методдор колдонулат. Жалпы ультра үндүү методдорбу же болсо башка лаборатордук анализдерби. Нургүл айма, сиз айттыңыз, рак оорусу болушу мүмкүн деп. Ошондо мына көпчүлүгү эле бир суроо бергим келип атат сизге. Эмне үчүн биздин туугандар оору аябай өтүшүп кеткенде каралышат? Сиз эми ушул суроого бир Эми билбейм, бул көбүнчөсү биздин менталитет менен байланыштуубу деп ойлойм. Сиздин бул передачанын негизгиси ушул ден соолук биринчи орунда болуш керек деп ойлойм да. Бирок көр турмуш көп нерсени жеңип коет экен. Анан биздин адамдар билбейм, негизи эле ар бир социалдык, экономикалык мындай деңгээлге жарашабы деп коем. Анткени өнүгүп кеткен өлкөлөрдө
аларда профилактика медицинасы абдан өнүккөн. Биринчи иретте алар профилактика жасашат дагы, жанагы чекаптар азыр келип атпайбы ар бизге. ким өзүнө эме алат Өзүнө жоопкерчиликти. жоопкерчилик алат дагы, анан чекаптар аларга негизи эле тиги эмеге стационарга жатыш бул акыркы белги да. Биринчи даже жөн эле доктурга барыш үчүн бир 3-4 ай мындай очередке турушат да. А биздики доктурлар мындай абдан кандай айтсам, мына азыр ооруп калдым, ошол эле учурда же ошол кечинде же эртеси күнү доктурга барып көрүнсө болот да. Ошонусу балким ошол мына бүгүн көрүнөм, эртең көрүнөм деп жүрө беришет. Анан биздин тамактануубуз дагы абдан жанагы той топурлар, аштар өтө көп болуп кетти да. Өтө көп болгондо мындай ысырапкерчилик көп тамак жасалат. Анын баарын тең жаман курсак жарылсын желет. Анан өзүнө болгон мисалы культура, тамакка тануу культурасы ар бир үй бүлөдө дагы ошол бабалар балдарына берилет. Алар балдары деле ошондой тамактанып өзгөртө албайт, аны билип турса дагы өзгөртө албайт. Мындай ошол бир культурабы деп коем да, өзүбүзгө жараша. Балким биз мындай көп эле адамдар бар, азыр аң сезимдүү адамдар көбөйдү. Алар мындай спорт менен машыгып, кандай тамак жеп атышканын тиги талдап жеп, анын тиги убактысы менен жегендер дагы, андайлар дагы аз эмес да. Ошол менен байланыштуу дейм, биздин эң негизги эле аң сезимибиздин жалпы деңгээлинен го деп ойлойм. Анан кыргыздар негизи эле айтат да, аягында бизге өлгөн эле келишет депчи, ооба. Майрам күндөрү эң акырында ушу биздин деле ушу подкасттын негизги максаты оору жөнүндө билиш керек депчи. Мен ойлойм, баардан бул совет доорунун натыйжасы депчи. Совет доорунда бекер болчу, баары тең. Азыр эми андай мүмкүнчүлүк жок да. Анда жыргал убакыт жок. Анда өкмөт аябай көп акча берчү да ошо медицинага. Азыркы бизде бирок аң сезим өзгөрүш керек экен баары бир. Туура айтасыз, эң негизгиси бул азыр пропаганда керек го дейм. Себеби мисалы ошол эле зарнанын анча коркунучтуулугун билбей жүрө беришет да. Бул жөн эле зарна. Бул жүрөк оорусу эмес. Жыл менен жүрө беришет. Жүрө беришет. Анан келет доктурга келгенде, мага деле келгенде айтышат, ой канча болду, 15 жылдан бери зарна болуп жүрөм, эч нерсе кылбайм депчи. Анан маани беришпейт. Анан ушул пропаганданы көбөйтүш керек, ошо жайыш керек да, ошол оорулар жөнүндө, ошол оорулардын кандай коркунучтары бар, эмне себептен эрте келишиңер керек. Өзгөчөсү бул эгерде генде отурса, мисалы ата энесинде же болбосо жакын туугандарында бир рак оорулары пайда болсо, анан сизде ушундай зарна болсоңуз, кетпеген, көпкө чейин кыжаалат кылган, сизде зарна болсо, анда биринчи иретте ошол доктурга каралыш керек. Демек, зарна жөнөкөй эле эмес экен, өтө олуттуу белги оорунун. Туура айтасыз. Каралыш керек, Туура. Кантип дарылайт? Жалпы айтып бере аласызбы ушу зарнаны? Эми зарнанын эң биринчи ошону тиги кооптуу болгон алып келүүчү факторлорду алып салышыбыз керек да. Мисалы, семирсе, адам семиз болсо, анда семиргенди азайтышыбыз керек. Ар бир эле мисалы бир 10-100 миңдеген ашык кардарыларды карап, бир изилдөөлөр бар. Ошол жерде кант 2, кант 3 деп коет, кант 2, кант 3 деген бир изилдөөлөрдө айтышкан, бири гана эле адамдын салмагы түшкөндө 5%дан ылдыйраак, андан өйдөрөөк түшүрсө, анда ошо зарна 50% азаят дегенчи. Андан тышкары адамдын кыймыл аракетин көбөйтүш керек. Бир аялдар арасында изилдөө болгон, 50 жаштан тегерегиндеги аялдарда ошо күнүгө 30 мүнөттөн ошо таза абада мындай жанагы жөө жүрүш же болбосо бир кыймыл аракет, активдүүлүк, бул дагы 50%га түшүргөн да зарнанын күчүн. Андан тышкары албетте тамак ашты
тамак ашты карашыбыз керек. Эми мында жана гастрит оорусу сыяктуу биз деген мисалы сууга бышкан, жалаң эле бууга бышкан тамактарды жейсиң деп айтпайбыз. Зарнанын симптомдору, белгилери бул биринчи иретте кызыл өңкөчтүн сезгичтигинен байланыштуу болот да. Мисалы кээ бирөө нан жегенде зарна болот, кээ бирөө жанагы кызыл томатты көбүнчө ошол зарна болом дейт. Кээ бирөө кофе ичкенде зарна болом Меники лимон сиздики лимонго зарна болот. Именно ошол тамактарды алып салышыбыз керек да. Сиз айтасыз, мындай индивидуалдуу, персоналдуу диета деп айтабыз да. Мисалы кофе ичкенде зарна болбосо, кофени жакшы көрсө, аны иче бер деп айтат. Бирок сен мисалы жанагы зарна болуучу, зарна кылуучу продуктыларды алып салыш керек да, андан баш тартыш керек. Мисалы кээ бирде шоколад болобу, же болбосо ошо лимон болобу, ушуларды алып салабыз, калганын жей берсек болот. Албетте бир мындай жалпы эме да, мындай көбүнчө аракеттениш керек да, мындай таза туура тамак жеште аракет кылыш керек. Жанагы эле этикетка чапталган тамактарды алар консерванттардан алыс болуш керек. Анан газдалган жанагы таттуу суусундуктар, кола, фанта болобу, ошондойлордон алыс болуш керек. Ушундай бир жалпы рекомендациялар бар. Анан ушул өзүнүн себептерине жараша медикаменттик дагы дарылоо, медикаментоздук дарылоо албетте бул адистин карамагында жүрүш керек. Себеби мен айткандай, белгилеп кеткендей, кычкыл рефлюкс болобу, же болбосо мисалы эмеден кийин тиги өттү алып салгандан кийин, операция кылгандан кийин жанагындай щелочтук өт рефлюкстары болобу, ошого жараша болот да. Кээ бир адамдарга жөн эле бир ошол ашказандын жанагы зилинин басаңдатуучу, иштеп чыкканын басаңдатуучу дарыларды берсек, бир 1-2 курс берсек эле басылып калат. Кээ биринде башка дагы кошумча дарылар муктаж болуп калышыбыз мүмкүн да. Ал баары тең адис чечиш керек да. Бирок бул зарнаны контролдоо жана дарылоо болот. Дарылоого болот. Мисалы, сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Мен алыскы бир райондо жашайм. Чаткалдын бир айылында турам. Меники зарна башталды. Эмне кылышым керек? Эми зарна биринчи өзүңүздү байланыштырышыңыз керек, эмне себептен башталды депчи. Ошол өзүңүздү тыңшап, эгерде чын эле жанагы весим көбөйүп кетти, зарна башталды, же болбосо гастритим тиги өткүр гастрит болсо, анда меники ошондон зарна болуп атамбы деп, же мурундан эле зарна болуп жүрөмбү деп. Анан жок эле дегенде гастроскопия өтүп коюш керек го. Азыр биздин ар бир өлкөнүн ар бир бурчунда эле гастроскопия изилдөөсү бар да. Ошол гастроскопия өтүп, эгерде ал гастроскопияда жанагындай бир өзгөрүүлөр болсо, тиги кызыл өңкөчтө талкаланып, ушундай эрозия болуп, бир өзгөрүүлөр болсо, анда албетте түздөн түз сиз жок дегенде үй бүлөлүк дарыгерлерге башыңыз керек. Анткени булуң бурчтарда, алыс жакта гастроэнтеролог дегендер жок да. Анда ошол үй бүлө дарыгерлери деле абдан жакшы дарыласа болот. Ошол өтүп, анан кийин барыш керек да. Анан жанагындай коркунучтар жок болсо, анда дарыласа, контролдосо болот. Нургүл Асылбековна, мисалы бизди азыр карап атышат, сизге суроо бериши мүмкүн. Каерде прием кыласыз? Сизге келем дегендерге айтып кое аласызбы? Каерде прием жасайсыз? Эми мен болсо тиги өзүм медицина академиясынын доцентимин. Ошол жерде дагы биз прием кылышыбыз мүмкүн. Экинчи шаардык бейтапкана болуп калабы? Ооба, бейтапканада. Андан тышкары Юрфа клиникасында дагы, жана Медеровадагы Юрфа клиникасында кабыл аласыз. Эгерде издегендер болсо, Нургүл айымды ушул клиникадан тапса болот экен. Кайрылыңыздар. Нургүл айым, дагы бир суроо. Кайталай берем, бирок баары бир кайталаш керек болуп калат. Кантип алдын алса болот ушул зарнаны?
эми жанагы алдын алуу бул кооптуу факторлорду алып салуу дейм. Чын эле бизде азыр бир кандайдыр бир маал менен мисалы азыркы жаш поколение, биздин муундар абдан активдүү келишет да. Ошолор жагат мага активдүүлүгү көбөйүп, мындай көбүнчө көп жанагындай форумдарды уюштурушуп, анан кийин велогонка деп ошол уюштурушуп, мындай активдүүлүгүн көбөйтүп атат да. Ошондой активдүүлүгүбүздү күчөтсөк эле, анан кийин орустарда бар да солнце, воздух и вода. Наши верные друзья дегенчи. Ошондой эле солнце, воздух и вода да. Биздин күнүбүз, тиги абабыз, анан кийин активдүүлүгүбүз, тамак ашты ченеп жегенибиз ошол эле туурабы деп ойлойм. Анан зарна кылуучу, жанагындай көбүнчө зарна кылуучу деле тамак аш, ал өздөрү зыян тамак аштар зарна кылат да. Анан биздин ушул алаканыбызга ченеп жесебиз деп дайыма эле айтып келе берем да. Боор ооруларын деле тиги докторлорго окуганда, тиги ашказан ооруларын деле окуганда, ушул мына Кудай бизде алакан берген, бизгечи ушул алаканга эле ченеп жесек, ал эми мисалы өткөр учурунда мындай гастрит деп коебуз, ал учурунда ушул жарымын жеп мындай кичине бөлүп жесек да. Андай маалда ушул алаканыбызга ченеп эле жегенде, анан кийин дагы бир нерсе, ошол мисалы адам 3 жолу тамактанса, ошол 3 жолу ортосунда тамак аш жебей да, мындай интервал кармаш керек да. Мисалы эртең менен жедиң, түштө жедиң, кечинде жедиң, ортосунда болсо аны ыргыта бербей ашказаныбызга мындай тыныгуу да, ошол тыныгуу керек. Анан тышкары ошол жатаарда жебеш керек да. Өзгөчө могу зарна болгондо жатаарга бир 3-4 саат калганда уже жегенди токтотуш керек, айтыш керек. Мен жедим. И ошол бүт ошол түндүк тыныгуу, түн бою тыныгуу, кечинде 7ден баштап жебегиле деп айтам. Мына 7ден эртең мененки 7ге чейин 12 саат тыныгуу, ал бул бизде ашказаныбызга түшкөн ар бир ошол тамактардын баарын тең тиги сиңирип, анын баарын талкалап, сиңирип, ошол да жакшы заттарды өзүнө алып, жаманын чыгарып дегендей, ошонун баары тең ошо 12 саат ошого талап кылынат. Анан кайра жакшынакай болуп эртең менен туруп анан тамак ичкенге эмебиз да. Биз даярбыз да, биздин ашказан ичегибиз даяр. Эми түнкү саат 12-де 1-де тамак ичип алып, мына бешбармак, тем более бешбармак жеп алып, мисалы, анан эртең менен зарна болом деген бул аны жөн эле тиги эзофагалдык рефлюксу жок адам ошентсе деле зарна болот да. Себеби ашказан толтура, биринин артынан аралаш белогу деле бар, углеводу деле бар, май деле бар, салаты бар. Анан кийин барып шорпо самсыз менен, анан кийин дагы эмне тамак болот? Бешбармак, андан кийин кола же торт. Да, анан кийин торту жеп алып, андан нормалдуу эле адам, оорубаган адам ооруйт да. Бизге көбүнчө мисалы чет өлкөлүктөр келгенде, бул жерге баягыда Германиядан, Швейцариядан келишти чет өлкөлүктөр, анан абдан жаман кыйналышты да. Бул жерге келип алып, бир жумага келип алып 3-4 килограмм кошуп кетишти. Дагы ушунча абдан тамагыңар дагы таттуу экен, бирок ошончолук майлуу, анан көп жейт экенсиңер деп столуңар эле толуп турат деп, ошентип барып анан кайра андан кийин тиги бир жумадан кийин чалсам чуркап жүрүптүр. Абдан чуркап жүрөм дейт. Кыргызстанга барып алып, ошончо килограмм кошуп алып, азыр уят болуп атам бул жерде деп, ошол барып алып уш жерден тиги диета кармап чуркап жүрөм дейт да. Анан кийин ошону албетте сакташыбыз керек. Анан оорубаган адамды оорутат да ушундай туура эмес тамактануу. Туура эмес тамактануу. Ушу сиз мурдакы подкастта айттыңыз эле, кыргыздын генин сактайлы, ден соолугубузду сактайлы деп. Чынында карасам, вот мына кече бүгүн келатып, атайын карап келаттым да, күн ысык болгон кезде бир 10 кишинин ичинен 7-8-өө кола же фантаны көтөрүп баратышат. Анан ойлодум, бул деген эмне? Неге сууну алышпайт? Биздин эле суулар бар, азыр тиги жана легенда же да башкалары, ошону ичпей, именно ушул ден соолукка зыяндуу тамактарды ичкени эмнеликтен? Билбейм, ушул акыркы могу биздин
могу Советтер Союзу тарагандан кийин баштап эле биз бир ушул 30 канча жылдан бери эгемендүүлүктүн ичинде бир мындай жакшы өзүбүздүн баалуулугубузду жоготуп кеткендей болуп атабыз да. Ата энелерибизди мисалы ата энелерибизди карабасак да алар бир эми Советтер Союзу учурунда чоңоюп калышты да. Ал эми биздин чоң эне чоң аталарыбызды карасак таң каласың. Баары тең ушунчалык бир мындай сыпа анан мындай эме келишкен да, мындай ченеп баарын талдап тандап жешкен да, өзү мындай аң сезими күчтүү. Ошол эле мисалы биз мындай райондорду кыдырып мындай көп пациенттерди көрүп калдык да, кардарыларды карасаң мындай картайып булгайып калган адамдар алар абдан аң сезимдүү келишет да, бир эле айтсаң түшүнөт. Мага айтпады беле, мага бул болбойт, бул жебейм деп жебейт. Мындай мисалы биз курактуулар, кичине мындай эмелер кандайдыр бир мындай аң сезими анчалык келбейт дагы, мындай түшүнбөйт да, канча жолу айтсаң деле мен аны түшүнөм дейт, бирок жасай албайм. Өзүмдү өзүм башкарууга эрким жок деп айтышат да. Мен өздөрү эле айтат, мен эрким жок башкарууга. Мен кээ бирде ойлоп кетем, ушул тамактын ошондой составында атайын ошондой барбы деп. Ошо эриктеп түшүрө турган бир состав бар го. Ошону коланы ичи бергиси келип же да башкасын ичи бергиси келип. Ал болсо ден соолук бара балким ошондойбу, мындай салыштырып көрсөм, ошол элгеркилер абдан мындай аң сезимдүү, өзүн өзү ченеп жеген, тандап жеген, мындай ашыкча ашпаган, сыпа, аристократичный. Мына ошондой мындай ак сөөктүк, мындай манаптык эмеси бар да, касиеттери бар да. Анан бир ошону биз ошол 30 жылдын ичинде жоготуп кеткендей болуп атабыз дагы. Ошол аң сезимибизди жогорулатып, биз ким элек, ошондой жакка биз барышыбыз керекпи деп көп бир гана эле ашказанды ойлой бербей, андан башка дагы көп нерселер бар да. Ошол эле мисалы өзүңөн ашып атсаң, андан тышкары мисалы ыргытылып атат канча ачка жүргөн адамдар көп болот. Ошондойлорду бир мындай талдай билсекпи? Ооба. Жана япон эмеси макал бар го, сен эмнени жесең ошолсуң дегендей. Ошол тамактарды жеп, анан кийин жанагындай болбогон информациянын баарын кабыл алып, ошонун баары адамды формировать этет эмеспи? Аны деле жеп атабыз да, мисалы информацияны делечи талдабай, Нургүл айым, ушу сиз каалооңуз же бир биздин көрүүчүлөргө айтып кетсеңиз, чакырыгыңыз. Эми сиз Жапар эже абдан туура ушу подкасттар жазып атасыз, бул кыргыз тилинде. Ар бирибиз эле кыргыз тилин күнүмдүк турмушта колдонбой, биз окуганыбыз деле орус тилинде болуп, анын төгүн тиги англисче болуп дагы кетип атпайбы? Анан ушул кыргыз тилинде ушундай подкасттарды жасаганыңыз сизге биринчи иретте рахмат, ыраазычылыкты айтат элем. Анан кийин ушул биздин көрөрмандарыбызга чын эле ушул биз генофондубузду өзгөртүш үчүн биз өзүбүздүн аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керек деп ойлойм да. Бул бири бирибизге келген толеранттуулуктан башталат да. Канчалык биз мунуку подкастта анча эмес экен, муну айтпай койду, муну кийинип алыптыр, муну ичинип алыптыр, мындай деп койбоду дебей, ошол ар бир көрсөтүүдөн өзүңө керектүү информацияны алуу, аны талдап билүү, адам катары колдоно билүү, ошол аң сезимдүү адам катары колдоно билүү, ушул абдан жакшы болот эле деп ойлойм да. Рахмат. Негизи эле сиздин көп мындай карап чыксам 80ден ашык передача жасаптырсыз. Ошонун ичинде ар бир кандай деген адамдар, кандай деген профессор, академиктер келиптир. Ошолордун ар биринин ушул айткан сөзүн, кеңештерин өзүбүзгө ушул колдоно билсек жакшы болот. Ушул кыргызымдын генофонду оңолсо экен, ушул биздин аң сезимибиз жогоруласа экен, биз дагы конкуренттүү жакшынакай мындай калк болсок экен, сактап калсак экен деген эле үмүт да. Рахмат, чоң рахмат, келгениңизге рахмат.